Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда маанилүү маек көрсөтүүсү. Биз бүгүн өзүңүздөр билгендей Кыргызстанда бүгүнкү күндө жарандарыбыз сыртка чыккан мигранттардын саны алда канча көп болууда. Мына ушул мигранттардын укугун коргоо, мына ушул мигранттардын бүгүнкү күндөгү башка мамлекеттерде алып барып жаткан иш аракеттери, жалпы мына ушулар боюнча сөз кылмакчыбыз. Андан сырткары бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлиги мына ушул биздин мигранттардын укугун коргоодо, алар менен иш алып барууда кандай иш аракеттерди көрүүдө деген темада талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин түштүк аймагынын өкүлчүлүгүнүн кеңешчиси Кочкорбаев Сагынбек мырза келип отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Алгач Сагынбек мырза, мен муну суроодон баштагым келип турат. Өзүңүздөр билгендей эле Тышкы иштер министрлиги болуп жаңы министр дайындалды. Бүгүнкү күндө ошо сиздер жаңы министр менен иш алып баруу, министрдин койгон талаптары бүгүнкү күндө деги эле мына сиздер кандай саясатты иш алып барып атасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу калайык калк. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ошол өкмөттүн курамында биздин негизги тышкы саясатты, чет жерде жүргүзгөнгө тышкы мамилелерди бекемдеп алып барууда Тышкы иштер министрлиги эң негизги ролду ойнойт. Ошондой эле Тышкы иштер министрлиги бүгүнкү күндө ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомдоруна ылайык биздин чет жерде жүргөн жарандарыбыз, ошол жердеги биздин мындай жеке адамдар кандай максат менен барбасын, чет жерде жүргөндөрдүн ошолордун укугун, алардын кызыкчылыктарын коргоо биздин эң негизги милдеттерибиздин бири болуп саналат. Ал кайсыл мамлекетте жүрбөсүн, кандай максатта жүрбөсүн, биздин жараныбыз чет жерге чыккандан кийин ал жерге окууга, ишмердүүлүк жүргүзгөнү барабы же бир дарылануу үчүн барабы, кандай максат менен барган учурда дагы биз ошолордун укугун мыйзам чегинде коргоого милдеттүүбүз. Мына өзүңүз айткандай эле, баягы мигранттардын укугун коргоо, алардын ишмердиктерин баягы жакындан таанып, ал жерде ошо кандай иш алып барып атат, алар менен дагы бир кызыктар болуп, алар менен иштешип келесиздер да. Албетте, мына ушулар менен баягы мигранттар менен өзүңүздөр бир жолугушуп, кандайдыр бир укук жактан түшүндүрүү иштери болуп турабы? Сөзсүз түрдө чет жерде бүгүнкү күндө эмгектенүү максатында кеткен, эгер биздин жарандарды алсак, алардын өзүңүздөргө белгилүү болгондой басымдуу бөлүгү бул 600 миңден ашык биздин жараныбыз бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын аймагында, 50 миңден ашык жараныбыз Казакстан Республикасында, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында, Кореяда, Туркия мамлекетинде көпчүлүк эң чоң биздин диаспоралар бар. Алар менен биринчи кезекте биздин ошол жерде жайгашкан элчиликтер, ошондой эле консулдук, атайын генералдык консулдуктар бар, алардын канцеляриялары, өкүлчүлүктөрү кичинекей шаарларда бар. Ошолор алар менен тыгыз байланышта болуп, ал жерде кыргыз жарандары дагы өздөрүнүн активдүү позициясын көрсөтүп, алар өздөрүнчө уюм болуп түзүлүп, диаспора болуп түзүлүп, Батыш Европа, Америка Кошмо Штаттарында баягындай Кыргыз клаб дегендей биримдиктерди, уюмдарды түзүп, анан кийин ошолор менен Кыргызстандын элчилиги тыгыз байланышта иштеп, ар кандай маданий иш-чараларды, ошондой эле эгер ошол жерде жүргөн, мисалы Россияда жүргөн болсо, Россияда жаңы бир мыйзамдар кабыл алынган болсо, ошолорду өз убагында ошол диаспораларга, биздин жарандарга жеткирип, түшүндүрүп берүү негизинде биз иш алып барабыз. Эми азыркы жаңы өзгөрүүлөрдөн айтсак, маалымат технологиялары жакшы өнүгүп атпайбы? Бүгүнкү күндө баардык жарандарыбыз ошо маалымат технология, интернет, социалдык тармактар, WhatsApp дегендей группалар иштеп атат. Ошондуктан биздин Тышкы иштер министрлиги ошо элчиликтердин алдына так милдеттеме койгон. Ар бир элчилик өздөрүнүн социалдык тармактарда, мисалы Россияда болсо ошол Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, баардык социалдык тармактарда өздөрүнүн атайын баракчасын, расмий баракчасын ачып, ошол жерде күндө кандай жаңылыктар болсо, кандай өзгөрүүлөр болсо, биздин жарандарга тиешелүү маалыматтарды күндө ошол жактан жаңылап берип, эгер биздин жарандардын кандай бир көйгөйлүү же мындай кеңеш, кеп кеңеш сурайм деген максат менен кайрылуулар болсо, кайрылууларына өз учурунда
жооп берип түшүндүрмө бергенге мүмкүнчүлүк бар да бүгүнкү күндө. Сөзсүз эле Москванын бир бурчунан же Москва областынын бир бурчунан биздин элчиликке келип же телефон чалгандын кажети жок бүгүнкү күндө. Мына маалымат технологияларын колдонуп, түздөн түз эле жумушунда отуруп же үйүндө отуруп эле интернет аркылуу байланышка чыгып, суроосун берсе, ошого так керектүү маалыматты толугу менен ала алат. Мындайча айтканда, ар бир мигрант үчүн мүмкүнчүлүк жаралыптыр да. Мурун чындыгында эми ошол Тышкы иштер министрлигине келип, кезек күтүп, элчиликке келип, ошол келип, баягы убактысын кетирчү, азыр ушул маалымат технология менен эле гана чектелип жатат. Эми ушул жерде Россия Федерациясы бүгүнкү күндө баягы мигранттарга жеңилдиктерди берүү жөнүндө айрыкча ошо Россия Федерациясынын аймагында жүргөндө ушу мунапыс жарыялады да. Ал ушу 2018-жылдын 10 декабрына чейин эле деп атат. Мына ушул багытта кандай болуп атат? Кандай негизде болот? Мындай негизи Кыргыз Республикасы баягы өзүнүн тышкы саясатын тандап, тышкы саясатын жүргүзүп, анан тышкы саясий өнөктөштөр деп айтабыз да биз. Ошолордун арасында Россия Федерациясы биздин мындай стратегиялык өнөктөш болуп саналат. Эмнеге дегенде биз бир канча мындай аймактык уюмдарда Россия менен биргебиз. Ошол эле Кошмо Штаттардын шериктештиги, Көз Карандыс мамлекеттердин шериктештик уюмунда, Шанхай кызматташтык уюмунда, ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдигинде биз Россия менен бирге иштешебиз. Ошон дагы бир эң негизги себептеринин бири эмне үчүн биз үчүн Россия бүгүнкү күндө стратегиялык өнөктөш. Эмнеге дегенде Россия Федерациясынын аймагында биздин 600 миңден ашык жараныбыз ошол жерде эмгектенип, алар жөнөткөн акча каражаттар бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип түшүп, алар ошол Кыргызстандагы бир үй бүлөлөргө жардам болуп, жаңы жумуш орундарын түзгөнгө, мындай социалдык жактан жардам болуп турат. Ошондуктан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин өткөн жылы биздин президент Сооронбай Шарипович кызмат ордуна киришкенден кийин, президент болуп шайлангандан кийин биринчи жумушчу сапарын Россия Федерациясына аткарган. Россия Федерациясында Россия Федерациясынын башчылары менен, президенти менен мындай жакындан таанышып, маектешип, андан кийин бул жылда бир 4-5 жолу атайын жолугушууларды өткөрүп, ошол жолугушууларда кыргыз тараптын эң негизги мындай талкуулаган маселелеринин бири бул ошол биздин Россия Федерациясында жүргөн жарандарыбыздын укуктук, социалдык абалын жеңилдетүү, ошолорго жакшы бир шарттарды түзүп берүү деген маселе талкууланган. Ошол эки президенттин, Кыргызстан жана Россия Федерациясынын президентинин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы катары, эң негизги ошолордун сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ушул жыйынтыкка алып келип атат бүгүнкү күндө. Ол ноябрдын 15-нен баштап биздин жарандар Россия Федерациясынан баягы кара тизмеге кирип калган 70 миңге жакын жараныбыз бар эле. Алар кара тизмеден чыкканга мүмкүнчүлүк алышты. Ошондой эле Россия Федерациясында бүгүнкү күндө жашап иштеп жаткан, бирок ошол эле учурда өз убагында миграциялык каттоого турбай калып, ошол мөөнөттү өткөрүп жиберген биздин жарандарыбыз бар. Ошолорго дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. 15 декабрга чейин Россия Федерациясынан эгер алар чыкса, кара тизмеге киргизилбейт. Ошондой эле Кыргызстанда азыркы күндө өзүнүн кара тизмедемин, Россия Федерациясына 3 жыл, 5 жылсыз кире албайм деген жарандарыбыз дагы, эгерде алар Россия Федерациясынан депортация болгон эмес болсо, жөн эле чыккандан кийин кара тизмеге кирип калгандар болсо, алар бүгүнкү күндө өздөрүн дагы бир жолу Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин атайын сайты бар. Ошол жерге кирип, кара тизмеден өздөрүн текшерип, кара тизмеде жок болсо, Россия Федерациясына азыркы күндө кирип кетсе болот. Мына ушул кара тизме деп калдык да, чынында канчалаган мигранттарыбыз бүгүнкү күндө ошо кара тизмеге илинип, бул жактан бир ал жакта жакшы бир иш чыгып жатса дагы, бирок кара тизменин айынан бара албай жүргөндөр көп да. Мына ушул кара тизменин өзү негизи илинип калышы биздин мигранттардын эмнеге көңүл бурбай жатканы болуп атат? Эми биз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин биз ушул
биримдикке киргенде негизи биздин көздөгөн максатыбыз баягы 4 эркиндикти алуу болчу да. Бул биринчиден товарлардын эркин жүргүзүлүшү, ушул Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин ортосунда. Экинчиси ошол биздин жумушчулардын эркин кирип чыгышы болчу. Негизги 4 эркиндик каралганда, а биздин мүчө болуп киребиз, кирбейбиз деген талкуулар болгон эмеспи, эсиңизде болсо. Ошондо биздин эң негизги аргументтердин бири ошол биздин жарандар ошол жерге барганда, мисалы ошол эле коңшу мамлекеттер Өзбекстан, Тажикстандын жарандарына окшоп, баягы жумушка уруксат кагазын албай туруп, ал жерде ошо Россиянын жараны менен бирдей эле укукка ээ болуп, уруксат кагазын албай эле ошол жерде эмгектенүүгө жол ачылды да, ошондой шарт түзүлгөн биз ушул биримдикке киргенден кийин. Андан кийин эми ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар, тиешелүү. Чет мамлекеттин жараны ал жерге келгенден кийин каттоого туруш керек. Ал жерден эгер бир жерде иштесе, ошол жерде бир жумуш келишимин түзүш керек дегендей. Эми ошол кара тизмеге киргендердин эң негизги көпчүлүк бөлүгү биздин жарандар Россия Федерациясына баргандан кийин 30 күндүн ичинде миграциялык каттоого туруш керек да, жашаган жеринде. Мен ушундай Кыргызстандын жараны Москва шаарынын Оол районуна келип, ол адресте жашап атам деген миграциялык каттоого туруш керек. Ошол миграциялык каттоого 30 күн деген мындай кенен эле убакыт. Ошол убакыттын ичинде айрым бир себептерге байланыштуу эми тура албай калгандар бар. Ошол убагында тура албай калгандар, анан кийин катталганда канча күнгө катталган? 90 күнгө катталганбы, 1 жылга катталганбы? Ошол каттоо мөөнөтү бүткөндөн кийин дагы убагында чыкпай калгандар. Же болбосо ошол жерде бир административдик административдик жоопкерчиликке тартылган, бир жол эрежесин бузганбы, же бир башка бир кылмыштарга байланышкан болсо, ошондо мындай кара тизмеге киргизилип, алар жоопко тартылган биздин жарандарыбыз да. Ушуга себептүү эми биздин мына теле көрүүчүлөрүбүзгө, элдерге, мына биздин жаштарыбызга кайрыла турган нерсе да, мындай чет мамлекетке чыкканга чейин негизинен Кыргызстанда мындай биринчиден даярданыш керек. Колдон келсе айрыкча мына жаштарга айтат элек, бизде баягы кесиптик техникалык окуу жайлар бар. Эгер жогорку билими жок болсо деле ошол кесиптик техникалык окуу жайларга барып, ал жерде баягы ширетүүчү, гипсокартончу, курулушчу деген кесиптер бар. 3 айлык, 9 айлык, 1 жылдык курстар бар. Ошолорго барып, бир кесиптин ээси болуп, Россия Федерациясына, башка мамлекеттерге барса, ошол мамлекеттин бир мыйзамдарын бир сыйра таанышып, маданияты менен таанышып, анан кийин ошондой даярдык менен чыкса, ал жакка барганда өздөрүнүн укугу жакшыраак корголот. И ошол жакка барганда жакшы бир айлык маянага ээ болот да. Ошондуктан жаштар кайрылат элек, чыкканга чейин так билишибиз керек. Эмне максат менен баратабыз, кандай жумуштун кесиптин ээси болобуз. Эгер ал жакка барып чындап эле курулушта иштей турган болсо, бул жактан бир атайын курстарды өтүп, алар дагы акысыз көбүнчө мына кесип техникалык окуу жайларда. Ошолордон бир кесипти алып туруп чыккан болсо, ал жакка барганда жумуш дагы жеңил болот, и айлык маянасы дагы жакшы шарттар менен иштегенге болот. Анан кийин экинчи жагдай баргандан кийин эми көпчүлүктөрү биздин жарандарыбыз ошол жерде жүргөндөр, жалгыз эле баягы элчиликте иштегендер, дипломаттар гана Кыргызстандын жүзү эмес да ал жакка барган. Ал жакка баргандан кийин Кыргызстандын ар бир жараны ошол Кыргызстандын жүзү, Кыргызстандын мындай элчиси деп айтсак болот да. Эмне дегенде өзүңүздөр көрүп атасыздар, кече 2-3 күндөн бери интернет баракчаларында бардык жерде дүйнө жүзүнө таркады биздин бир такси айдоочубуз, ошо таксиде бир Россиянын жараны сумкасын унутуп калган экен, документтери менен. Ошол сумкасын кайтарып берейин деп 7 саат күтүп отуруптур да машинасында. Ошол алып келген адреси боюнча эле күтүп отуруптур. 7 сааттан кийин чыгып, ал буюмун алып, анан кийин абдан ыраазычылыгын билдирген экен. Азыр ошол такси компаниянын жетекчиси дагы ал биздин жаранды мындай мактап, ыраазычылыгын билдирип, жаңы машина берип, дагы жаңы кызмат сунуштап,
Анан кийин ал жерде негизинен Кыргызстандын жарандары жөнүндө мындай жакшы бир ой пикир пайда болду Россия коомчулугунун арасындачы. Элдери мына таксиге отурганда деле кыргыз айдоочусу отурган болсо, Кыргызстандын жарандары булар абдан маданияттуу, орус тилин билген, мыйзамды билген, анан кийин жоопкерчиликтүү мындай адамдар деп ошолорго ишеним пайда болсо, ошондо жумуш берген компаниялар дагы кыргыз жаранын алып атканда жумушка ойлонбой туруп алат да. Кыргыз жарандарын билебиз, булар жоопкерчиликтүү, мыкты кызматкерлер деп туруп, аларды жакшыраак алат. Тилекке каршы анда-санда жоопкерчиликсиз жарандарыбыз дагы бар. Бул айрыкча мына жаштарыбыз тилекке каршы ал жакка барып, бир аз тыйын табып, анан кийин ар жак бер жакка басып, мушташып бири-бири менен. Ошондо албетте алар өздөрү үчүн гана жамандык кылган жок, алар бүт ошол жерде жүргөн өзүбүздүн мекендештерибиздин абалына дагы мындай терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн чет жерде жүргөндө өзүбүздүн жүрүм турумубузга мындай жоопкерчиликтүү мамиле жасасак, баарыбызга жакшы болот да. Рахмат. Албетте эми ошондой мыйзам бузган жарандарыбыз да жок эмес, чынында айтып өттүңүз. Эми ушул кээ бирде коомчулукта деле айтылып калып атат да, сырт жакта жүрүп мигранттарыбыз башка мамлекеттерде ушундай ар кандай кылмыштар каралашып, бизде эмес, бирок ошол жакта абактарда отурган кездешип атат. Алардын укуктары кандай болуп атат деген маселелер каралып калат. Мына ошолор багытта да кандай иш алып барасыздар? Биз эми Россия Федерациясы ошол эле Казакстан Республикасы менен биздин атайын эки тараптуу, ошондой эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги тарабынан мындай көп тараптуу атайын келишимдерибиз бар. Баягындай укуктук жардам берүү боюнча. Ошонун негизинде эгер бир биздин жарандар мындай тергөө абагына алынган болсо, же бир соттун чечиминен кийин атайын баягы кылмыш жазасын өтөөчү немелер, мекемелер бар эмеспи? Ошолорго түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын жараны кармалгандан кийин ошол жердин ички иштер бөлүмү министрлиги биздин элчиликке кабар берет. Кыргыз Республикасынын Асанов Үсөн деген жараны ол кылмышка шектелип, ондай мынчасында саат мынчада ол жерде кармалды. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүргүзүлүп жатат дейт. Эгер биздин элчиликке мындай кайрылуулар түшүп, ошол жаранды кандай укуктук жардам керек деген мындай кайрылуулар болсо же ошондой деп чечсек, анда биздин элчилик алардын тышкы иштер министрлиги аркылуу, консулдук кызмат аркылуу тиешелүү катты жазып, анан кийин ошол түрмөдө болсо түрмөдө, тергөө абагында болсо тергөө абагына барып, анын ал акыбалын сурап, укуктары бузулуп атабы, бузулбай атабы, ошондон толук маалымат алганга, бул эл аралык келишимдерге ылайык биздин ошондой элчиликтин кызматкерлеринин атынан ошондой укуктары бар. Ошолордун негизинде бүгүнкү күндө биздин ошол элчиликтин кызматкерлери тез ошол жерлерге чыгып, сурап, алардын ал акыбалын сурап турушат. Албетте эми ошол элчиликке дагы биздин мигранттарыбыз дагы кайрылып турушат эмеспи? Мына ошол кайрылган учурларда кайсыл маселе менен кайрылгандар көп катталып атат бүгүнкү күндө? Эми көбүнчө айлык маянасын убагында ала албай калгандар, мисалы барып эмгек келишим боюнча ар ай сайын убагында айлык маянасын алып туруш керек да. Ар кандай жумуш берүүчү компаниялар болушу мүмкүн. Анан кийин ал жерде ортомчулар бар. Ошол ортомчу компаниялар же жумуш берген компаниялардын баары эле мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылбай, анда-санда ошол булар эми чет элдик жарандар, биз алардын майнанасын бербей койсокпу же азыраак берип койсокпу деген ой менен биздин жарандардын айлык майнанасын убагында бербесе, ошолор элчиликке кайрылат. Анан элчиликтин кызматкерлери, биздин мамлекеттик миграция кызматкерлеринин өкүлдөрү бар ал жерде. Ошолор Россия тарапы менен макулдашып, ошол жерге барып, жумуш берген компания менен, ишкана менен сүйлөшүп, ушундай биздин жарандардын өз убагында айлык маянасын төлөп бериңиз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол убагында айлык маянасын алыш керек. Андан кийин чет мамлекетте жүргөндөн кийин сөзсүз түрдө мына Кыргызстандын ичинде деле жүргөндө баягындай
документтер керек болот да, мамлекеттик кызмат бул жерде мисалы паспортчулукка барабыз, каттоо кызматына барабыз, мисалы жакшылык эмелер болот, бир жаш жигиттер үйлөнөм деши мүмкүн, анан балалуу болот дегендей, анан кийин паспортун суроого өтүп кетиши мүмкүн. Ошол учурларда элчиликке кайрылып, паспортун мөөнөтү өткөн болсо аны алмаштырганга, эгер баласы төрөлгөн болсо баласына тиешелүү документ туулгандыгы тууралуу күбөлүк же келешүү тууралуу күбөлүктөрүн алганга көбүнчө ошол маселелер менен бизге кайрылышат. Анан кийин биздин ошол жерде азыр биз мамлекеттик каттоо кызматы менен биздин элчиликтердин ортосунда баягы автоматташтырылган маалымат системасы ЗАГС деген система киргизилген. Алар интернет аркылуу байланышып, Кыргызстандын жараны, ошол чындап эле Кыргызстандын жараныбы, анын баягындай үй бүлөлүк абалы кандай, анан кийин тиешелүү документтерди онлайн түрүндө алып тез убакыттын ичинде бергенге ошондой бир система түзүлгөн. Ошол системанын негизинде өз убагында документтерин беришет. Эми кайрадан ушул Мунапыска токтоло кетсек да, мына ушул Мунапыс бир эле Россия Федерациясындабы же аймагынын бардык жерлеринин областтарында өткөрүлөбү? Ооба, бул эми Россия Федерациясынын өкмөтүнүн, мындай президентинин тапшырмасы болгондуктан, бул Россия Федерациясынын бүт бардык субъектлерине, Россия Федерациясынын бардык аймактарына тиешелүү, бардык аймактарда жүргөн биздин жарандарыбыз ошол мөөнөттү өткөнгө чейин өз убагында колдонуп алса болот да, 10 декабрга чейин. Андан сырткары дагы кандай жеңилдиктер болуп атат? Эми азыр ол 55 календарлык күн деп айтып атпайбызбы, 16 октябрдан 10 декабрга чейин. Биздин акыркы маалыматтарга ылайык азыр 5500 биздин жаран, 70 миң кара тизмеде болчу. Ошондон 5500 жараныбыз ушул күнгө чейин өздөрүнүн ушул миграциялык Мунапыстан пайдаланып, ошол кара тизмеден чыгып, ошондон пайдаланышыптыр да. Ошондо 64500 дагы жараныбыз калып атат. Ошолорду да чакырат элек, өздөрүн дагы бир жолу текшерип, ушул Мунапыстан пайдаланып барса болот. Бирок мындай убакыт аз калгандыгына байланыштуу биз тараптан, Кыргыз тараптан азыр Россия Федерациясы менен мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аракеттер болуп жатат. Дагы ушул мөөнөтүн бир аз узартуу, 10 декабрдан дагы. Бирок бул эми сүйлөшүүлөр процесси жүрүп жатат. Азыр так айтканга болбойт да, бирок колдон келишинче ошол 10 декабрга чейин колдонуп калганга аракет кылыш керек. Рахмат. Эми 10 декабрда эле дагы деле болсо убакыт бар. Буга өзүбүздүн жарандарыбыз, ошол кара тизмеге илинип калган жарандарыбыз аракет кылышса, албетте бардык жарандарыбыз чыгып калууга мүмкүнчүлүк жетет деп ойлойбуз. Эми албетте баягы ар бир жаран өзүңүз жогоруда айткандай эле чынында бул жактан кетип атканда ойлонуш керек да. Ал жактын маданиятын, өзүңүз айткандай, ал жактын мыйзамын сакташ керек. Негизи эле эми башка мамлекетке эмес, өзүбүздө деле жүргөндө ал нерсени сактайбыз да. Маданиятты, мыйзамды, аны сыңары албетте, бирок кээ бир учурларда башка мамлекеттин этикасын, мыйзамын, маданиятын билбей калышы мүмкүн. Бирок ушул тарапта сиз тышкы иштер министрлиги дагы бүгүнкү күндө республиканын бардык аймактарында өзүңүздөрдүн өкүлчүлүктөрүңүз бар. Бүгүнкү күндө мына ошолар түшүндүрүү иштерин кандай иш алып барып атат? Ошол мигранттар менен, биздин өзүбүздүн жарандар менен сүйлөшүп, ал жака чыгууда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабы? Ошолор боюнча албетте бизде дагы бул боюнча айта кетчү нерсе мындай, өкмөт тарабынан тиешелүү тапшырмалар, биздин министрликтин жетекчилиги тарабынан атайын тапшырмалар коюлган. Атап айтканда, мына биздин Баткен, Жалал Абад, Ош областтары боюнча түштүк аймагында биз тышкы иштер министринин өкүлчүлүгүбүздө, биздин өкүлчүлүгүбүздүн Жалал Абадта пунктубуз бар, Баткенде адистерибиз отурат. Ошолордун баарына тапшырма коюлган, ушул колдонуп келишинче максималдуу түрдө элге ушул маалыматты жеткирүү боюнча. Андан башка биздин дагы атайын ошол социалдык тармактарда расмий баракчаларыбыз бар, расмий сайтыбыз бар. Ошол жерге дагы ушул жаңы маалыматтар сөзсүз коюлуп турат. Ал жерден ошол көптөгөн адамдар таанышса болот. Андан башка Ош Шамы, Кыргыз Туусу гезиттерине дагы тиешелүү маалыматтарды чыгарган жатабыз буюрса. Азырынча
ошондой массалык маалымат каражаттары же социалдык тармактар аркылуу ушул маалыматты элге жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Рахмат, бүгүн келип атайын сиз ушул бүгүнкү күндө мигранттардын укуктары Россия Федерациясында жарыяланган МУНАПС боюнча маалымат берип кеттиңиз. Албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз, коомчулугубуз дагы бир аз болсо дагы маалымат алалы деп ойлойбуз. Анан ушу сиздин биздин көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон беребиз. Өзүңүздүн кайрылууңуз болсо жолдобосоңуз болот. Бизде ошол эле эң негизгиси айтат элек, ошол Кыргызстандан чет мамлекетке чыккан ар бир жаран ошол жерде Кыргызстандын жараны катары Кыргызстандын жүзү ошол нерсени жоопкерчиликти сезип чет мамлекетке барганда ошол мамлекеттин мыйзамдарын, каада салттарын сактап ошол жерге кетерден мурун бул жактан бир аз даярданып, тиешелүү билим, тиешелүү документтерди тактап алып чыксак, сөзсүз түрдө ал жакта биз өзүбүздүн укугубуз жакшыраак корголот, социалдык, экономикалык абалыбыз жакшыраак болот и жакшы бир маян алганга укуктуу болобуз. Ошондуктан жарандарыбызды чакырат элек, өзүбүздүн документтерибизге, өзүбүзгө ошол чыгып бара жатканда мындай даярданганга мындай жоопкерчиликтүү мамиле жасасак жакшы болот да. Рахмат, сизге дагы бир жолу куш келипсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүн биз Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын жарандарынын легалдаштыруу жөнүндө чечим кабыл алынган миграциялык МУНАПС деп. МУНАПСтын мөөнөтү 2018 жылдын 10 декабрына чейин ошондуктан биздин ушул жарандарыбыз кара тизмеге илинген болсо, тез аранын ичинде мына ушул биздин атайын өкүлдөргө кайрылсаңыздар, мына ушундан чыгуу боюнча өзүңүздөрдү аракетиңиздерди кылсаңыздар жакшы болот эле деп чакырабыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.